Андан кийин биз эми илим алып Алла Таалага ибадат кылуу милдет экенин билгенден кийин сөзсүз түрдө ошо илимди коштоп жүрө турган, илимди илим кылып көрсөтө турган же болбосо илимдин натыйжасын бере турган нерсе бул амал кылуу. Илимге амал кылыш керек. Амал кылуу деген эмне? Ошо илим алгандан кийин ошону иш жүзүнө аткарыш керек. Мисалы Аллах субхана таала о ыйман келтиргендер намазды тургузгула, намаз окугула десе, демек адам баласы, мусулман баласы Аллах субхана таала буйруп атат. Бул милдет экенин мен түшүндүм, илим алып түшүндүм. Эми ушуга амал кылайын деп дароо эмне? Намазды окуй башташ керек. Намазын ар кандай шылтоолор менен таштап, кийин окуйм, жумуштарымды бүткөрүп алайын, ден соолугумду чыңдап алайын деген сөздөр болбош керек. Ушу илимге амал кылыш керек. Илимдеги максат ошо амал кылуу да. Эгерде адам баласы жөн эле илимди алып туруп ошого амал кылбаса, ага ошо алган илими зыян гана берет, пайда келтирбейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Муслимде келген хадисинде айтылат, кыямат күнүндө ошо илимдүү адамды же болбосо Куран окуган адамды алып келет экен да. Аллах субхана таала сурайт: илимди эмнеге алдың же Куранды эмнеге окудуң дегенде, сени ыраазы кылыш үчүн, ушу сен үчүн ушу Куранды окудум, илим алдым дегенде, Алла Таала айтат экен: жок, сен жалган айттың. Сен илимди ушу алым деп айтылыш үчүн алдың, Куранды баягы окуган адам деп айтылыш үчүн ошону үйрөнүп окугансың. Мына ошондой нерсе айтылды. Эми сенин бара турган жериң тозокто бети менен сүрө бар тозокко салат да. Мына көрүңүздөр, ошондуктан илимдин пайдасы тийиш үчүн сөзсүз түрдө аны амал менен коштош керек. Эгер амалы жок болсо, анда ал илим адам баласына зыян гана берет. Балким чоң азапка дуушар болгон адамдардын катарына кирип калат. Айша энебизге бир жаш бала келип илим сурачу экен да. Ушу жанагы Ажури өзүнүн Ахлакул улама деген китебинде риваят кылып айтып атат. Ата деген табиин риваят кылып айтып берет. Бир жаш илим талап кылуучу адам келип Айша энебизден келип илимдерди сурачу экен да. Шариаттын өкүмдөрү жөнүндө. Анан ушинтип сурап жүргөн кезде бир күнү сураптыр Айша энебиз. Ошондончу: сен ушу илим жөнүндө кызыгып сурап атасың, ошого сен амал кылып атасың деп сураптыр да. Анан ал киши жооп бериптир: жок депчи. Жок десе, анда Айша энебиз айткан экен да: амал кылбасаң, анда эмне себептен анда Аллах субхана тааланын худжатын, далилин өзүңө каршы топтоп атасың, илиң алып алсаң деген да. Демек адам баласы амал кылбай эле илимди топтой берсе, ал өзүнө каршы факт болот, өзүнө каршы далил болот. Эмне өзүңө каршы далилдерди топтоп атасың деп айткан экен да. Ошондуктан илимге амал кылуунун зарылдыгы өтө чоң. Амал кылуу ошол үйрөнгөн нерсени иш жүзүндө аткарып, шарият кандай көрсөтсө, ошондой кылып жүзөгө ашыруу. Эгерде биз буга амал кылбасак, анда жанагындай алган илимибиздин пайдасы жок болуп, зыяны гана бизди каптайт дагы. Кийин ошонун азабын кыяматта дагы, бул дүйнөдө дагы тартып алабыз. Ошол себептен баарыбыз эле мына исламга кызмат кылган алымдардын өмүр баяндарын билебиз. Алардын жашоолор жөнүндө окуганбыз, динге кандай кызмат кылгандарын билебиз. Ошолордун баары тең ушу диндеги имамдык даражага, алымдык даражага жөн эле илим чогултуп коюу менен жетишкен эмес. Алар баары тең эмне кылышкан? Амал кылуу менен жетишкен да. Мына ошол эки алымдардын кээ бир мисалдарын айта кетсек, Имам Ахмад Ахли суннадагы белгилүү чоң алым, ошо 4 мазхабтын акыркысы болгон мазхаб башчысы Имам Ахмад. Ошол киши айтып атат да, ошо сөзүнүн маанисинде: ошо кандай хадисти укпайын, ошого амал кылганга аракет кылып амал кылчумун дейт да. Кандай хадис укпайын дейт. Мисалы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадиси бар, ал хижама кылдырып, анан хижама кылган адамга акысын берген экен да, 1 динар же 1 дирхам. Имам Ахмад да ошо хижама кылдырып, ошончо акча берген экен да, ошо амал кылайын деп, пайгамбарыбызды сүйгөндүктөнчү. Ошондой эле Суфиян Таури деген чоң алым кандай хадис укпайын дейт. Жок дегенде ошого бир жолу амал кылчумун дейт да. Жок дегенде ошону бир жолу амал кылчумун дейт. Мына ошондуктан адам баласы баягы ушул нерсени тутуп, ошо пайгамбарыбыздан кандай нерсе келсе дагы мейли ал
важип иретинде келеби, мустахаб иретинде келеби ошого амал кылып калайын деген аракетти көрүш керек да.